Ошондуктан жалпы эл өзүңөр талап кылып аткандан кийин ушул жергиликтүү магазин иштеткендер ошо элдин талабына көнүңүздөр. Канча убакыт, 1 айбы, 20 күнбү, 2 жумабы аны ушул жерде чечилсин. Ошончо күн ичинде арактар сатылганы сатылды, сатылбаганын төгүп салсын, же сындырып салсын. Анан бул жерде Кызыл Жардан 3 магазинден башка чоң магазиндер бар. Эми ногу суу тегинен арак өтпөй турула да. Ошондон бер жагын чечип ала берсин да. Эми азыр буякта Боронбай экеники бар, тигиники бар, бунуку бар. Бүтүн жесе ошону жаппайсыңбы деп, же мага, же талантке, же башка бирөөгө азылганын кереги жок. Биринчи адам өзүнүн үй бүлөсүнө маселен чечиш керек, анан коңшусуна өтүш керек. Жар башы өзүнчө бир үй бүлө да. Жар башынын ушу 3 магазин өзүнчө бир үй бүлө. Силер үчүнчүсүн чечип бергиле. Анан чөө чечилсе, акырын экинчи бөлүмдүн калган жактары акырын барып жабылат да. Ошондуктан бири-бириңер тура түшүнөлү. Уюштурган кишини дагы, сүйлөп аткан кишини дагы, күлүп аткан кишини дагы баарын тура кабыл алып, негизден арактын жамандыгын көрүп атабыз го. Канчалаган агаларыбыз ошо арактын айынан өлүп кетти, туурабы? Кээ бирөөлөр арактын айынан ичип, сууга чөгүп өлгөндөр болду, отко күйүп өлгөндөр болду. Өзүбүздүн агаларыбыз ошолор. Анан канча ошондой бирөөдүн өлүмүнө себепчи боло турган, бирөөдүн үй бүлөсүн бузуусуна себепчи боло турган ошондой жаман ичимдикти саткан өзү жакшы эмес. Ошол эле учурда бу жерде ичип аткан тургандар да бар. Эми мынтип атайын талап кылып келгенден кийин колдон келишинче силер да өзүңөрдүн нерсеңерди кармагыла да. Бу жерден атайын айыл өкмөтү чакырып, имам чакырып, айыл башын чакырып, магазинчилерге жаман көрүнүп айтып дегенден кийин кайра эле чогулуп келип ичерде да болбойт. Иш үлгөрөт. Аны үчүн эки жактан атайын болуш керек. Клиент келбей коюш керек, арак ичкен келбей койсо, өзүн карманса, тыйса анан болот да. Ошого жар башы дагы негизи буякта өтө деле көп ичкен кишилер жок. Негизги экинчи бөлүм Боронбай экен магазинден баштап жалпы жанагындай майдалай ичкендер ушул жака келишет да. Себеби мен бул жерден көп өтөм. Кайсы киши кайрылышашын билесиң да. Тааныбаган киши болсо билбейт элең, тааныйсың. Экинчи бөлүм мектеп жактагы, биздин көчө жактагылар ушул жака келишет, майдаланып ичипчи. Эмне үчүн? Анткени ушул 3 магазинде ошол иче турган кишилер үчүн шартты түзүп койгон. Жатып алып ичет, туруп алып ичет, аргандагы ичет, столу бар, ысык жери бар, муздак жери бар, туурабы? Туура. Ошондой шарттарды жок кылып салыш керек. Негизи эле андан башка жакка өтсө болот. Себеби айылда башка бир магазиндер көрүп атабыз. Мурун арак саткан магазиндер азыр биз билгенден 3-4-өсү арагы жок эле. Жок, кайсы жок эле жок кылабыз, ошону айтпайбыз. Эми айтып атам ошо. Бар эле ичпесеңер ол. Ошо айтып атам. Эгерде